Саламатсыздарбы? Каректе жанып турган нурум барда, көөдөндө, көмөкөйдө ырым барда, аңтарып сыр жашырган алыскыны кайрылам, кайрымы жок кылымдарга демекчи бүгүнкү тарых барактарыбыз улуу ата мекендик согушка арналат. Фронттон кат. Ардактуу ак талаанын атыр жуттуу салкын абасынан дем алып жатышкан атам, апам, таекем, ага туугандар. Баарыңар жалпы жайын аман-эсен турасыңарбы? Тенти таеке, оорубай жүрөсүзбү? Мен 8 марттан 19 мартка чейин фронтто чабуулда жүрдүм. 19 март күнү Венск шаарынын алдында салгылашууда жарадар болуп госпиталда жаттым. Согуш кыйын, анын түрүн адамдарга көрсөтпөсүн. Мен 11 күн бою кызыл чоктун арасында жүрдүм. Мыкаачы душмандардан көп шаарларды ойрон кылдык. Душманды биз жексен кылабыз. Жеңиш биздики болот. Мен ишенем. Инилерим, жээндерим, силер жакшы окугула. Элди жердин ата-эненин татыктуу, сыймыктанаар уулдарынан болуп өскүлө. Фронттон үзбөй жардам берип тургула. Биз аман болсок, жеңиш менен үйгө кайтабыз. Кош болгула. Көрүшкөнчө. Уулуңар Курманбек Казакбаев, 1944 жыл. Ош шаарындагы номер 50 Нышанов Пайыз Жапарович атындагы мектеп гимназиясынын 10 А классынын окуучусу Марленов Адилет. Амандык кат. Андагы таласын атыр жуттуу, салкын абасында жашап жаткан жандан артык көрүүчү атам Жолчубай аманбы? Апамдар, чоң апамдар аман-эсен турушабы? Айыл-ичи тынчпы? Кан майданда жүргөн эр азаматтардан кабар келип атабы? Эки үйдүн билерманы Сейитиним жүрөбү? Анын бир жолу жазган катын алдым. Мен азыр Саратов шаарында госпитальга жатам. Бирок сиздер кабатыр болбогула. Жаратым андай деле оор эмес экен. Кудай буйруса, күз ортосуна жакын бошоп барып калам. Кошкула. Мен барганча сак саламатта тургула. Баарыңарды бек кучактап, саламым менен уулуңар Садык. 1943 жыл август айы, Саратов шаары. 1941 жыл 22-июнда фашисттик Германия жана анын союздаштары Советтер Союзуна кол салган. Ошентип бир топ жылдарга созулган кырчылдашкан согуш башталды. Совет өлкөсүнүн тынчтык өнүгүүсүн бузган бул окуя тарыхта улуу ата мекендик согуш деген ат менен белгилүү болду. Ал согушта 62 мамлекет катышкан. Ошол учурдагы жердин калкынын 84%-на барабар болгон. 110 миллион адам жер шарындагы калктын 80% тартылган. Анын 62 миллиону согушта курман болгон жана 27 миллион СССРдин жараны болгон. Бул кан майдан 1418 күнгө созулган. Кыргызстандын калкы бүткүл өлкөдөгүдөй эле фашисттердин кол салуусун өз башынан өткөргөн. Согуш аракеттери жүрүп жаткан аймактардан алыс тургундарына карабастан Кыргызстан да күчүнөн катарга кошулду. Согуш башталган күндөн тартып Кыргызстандын аймагында 16 жаштан 50 жашка чейинки жарандар аскерге милдеттүү түрдө согуш ишине тартылган. Кыргызстан согуш башталгандан согуш аяктаганга чейин 380 миңден ашык уулдарын жана кыздарын жер республиканын ар 5-атылым согуш майданына жөнөттү. Согуш майданына аттангандардын арасында 1395 аял болгон. Согушта эрдик көрсөткөн үчүн 10 000 жоокер медал жана ордендер менен сыйланган. 76 жоокер Советтер Союзунун баатыры, 29 жоокер даңк медалынын 3 баскычын тең алышкан. Жеңиш, жеңиш, жер дүркүрөп чыкканын, жеңиш, жеңиш, 4 жыл бою күткөн күн, жеңиш туусун тиккен кезде Берлинге
фашизмдин ичер суусу бүткөн күн. Эч ким эч качан унутулбайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.